Real Madrid oyuncusu Arda Güler дебют oyununu өткөрүшкө жакын. Diario gazetasынын кабарына көрө, Real Madrid машыктыруу штабы 18 жаштуу түркиялык oyunчунун кийинки жуманын акырында боло турган оюнга, Villarreal менен оюнга түшүрүүнү ойлоп жатышат. Gülerдин травмасы ойдогудай кетпесе, 2024-жылдын башында Малоркага каршы ойношу мүмкүн. Real Madrid коргоочусу Ферлан Менди менен коштошушка даяр. Real Madrid коргоочусу Ферлан Менди жакын ортодо Real Madridден кетиши мүмкүн. Бул маалымат Tudo Features баракчасында пайда болду. Журналисттердин кабарларына караганда, франциялык oyuncu Сауд Арабия клубтарына өтүшү мүмкүн. Real Madrid 30 миллион еврого Ферлан менен коштошушка даяр. Ферлан Мендинин Real менен контрагы 2025-жылдын июнь айында түгөйт. Томас Мюллерге Италиянын гранттары кызыгып жатканын кечээ айтканбыз. Булардын арасындагы Ювентус өз максатын ачыкка чыгарды. Эгерде Томас Мюллер Бавария менен контрагын узайтырбаса, Ювентус клубу эркин агент катары oyunчуну өзүнүн командасына кошуп алууну ойлоп жатат. Германия курамасына кирген oyunчуну Transfermarkt журналисттери 12 миллион еврого баалап жатышат. Oyuncu Bavariya kuramında ушул сезондо 15 oyun өткөрүп, 2 гол урган жана 5 голго голевой передача берген. Манчестер Юнайтед клубу кадырына жетпеген oyuncuга Барселона клубу кызыгып жатат. Нидерландиялык oyuncu Donny van de Beek Манчестер Юнайтедке келгенден бери иши жүрүшпөй жатат. 3 жылдан бери oyuncu баштапкы курамга кире албай жатат. Жакында Van de Beek абал өзгөрбөсө башка клубка кетүүнү айткан болчу. Испан журналисттеринин кабарына көрө, Барселона клубунун башкы машыктыруучусу Хави ушул oyuncuга кызыгып жатат. 26 жаштагы oyuncuга Ювентус клубу дагы кызыгып жатканы маалым болгон. Van de Beek Юнайтед курамында ушул сезондо болгон 2 мүнөт ойногон. Манчестер Юнайтед клубу кышкы трансферлер айында бир катар oyunculardan кутулууну ойлоп жатышат. Булар Манчестер Юнайтед венгери Джейден Санчо, жарым защитник Казимиро жана центральный защитник Рафаэль Варандар. Эстетип өтөбүз, Джейден Санчо баш машыктыруучу Эрик Тен Хаг менен урушуп калган, ошол себептен трансферге коюлган. А Рафаэль Варан болсо Манчестер Юнайтеддин башкы курамына жакшы кире албай жатат. Жана Казимиро ушул сезондун башында жаман oyunu менен тренерлердин ишеничине кирбей калган. Атлетико Мадриддин күйөрмандары Жоао Фелишти саткын деп эсептеп жатышат. Атлетиконун күйөрмандардын башкы директору Алберто Гарсия португалиялык oyunчуну артка кайтуусуну Атлетико күйөрмандары каалашпай жатканын айтышты. Эстетип өтөбүз, Жоао Фелиштин Атлетико менен 2029-жылга чейин контрагы бар жана ал Барселонага ушул сезондун аягына чейин ижара эсебинде өткөн. Жакында ушул командалардын өз ара оюнунда Жоао Фелиштин голу Барселонага жеңиш алып келген. Фелиш кудум кубок уткандай голду майрамдады. Ушул жол менен Атлетико Мадрид күйөрмандарына урматсыздык кылды. Биз аны дайым колдоп кубаттайт болчук. Фелишти Атлетико футболкасында көрүштү каалабайбыз. Ал буга татыктуу эмес. Фелиш бизди капа кылгысы келбегенде мындай кылчу эмес. Фелиш биз үчүн саткындар тизмесине кирди. Бул тизмеде Уго Санчес, Тибо Куртуалар бар дейт Эрик Гарсия. Англия курамасы Беллингемден кабатыр алып жатат. Мадрид жана Англия курамасынын oyuncusu Jude Bellingham жергесинен алган травмасы менен дагы деле ойноп жатат. Англия курамасынын машыктыруучулары Real Madrid баш машыктыруучу Карло Анчелотти Jude Bellinghamге дем бербей ойнотуп жатканыга кабатырда. Алар жаш футболчу азыраак ойнош керек деген ойдо. 20 жаштуу Jude Bellingham Real Madrid курамында ушул сезондо 17 oyunda 1474 мүнөт oyunda болгон. 15 гол урган жана 4 голго пас берген. Месси максатын Барселонага кайтыш болчу.
Футболчу ПСЖ менен контракт аягына жеткенде Барселонага кайтышты ойлогонду tan алды. ПСЖ менен контрагым түгөгөндөн соң менин максатым Барселонага кайтыш болчу. Лекин бул иш жүзүгө ашкан жок. Кийин Сауд Арабияга дагы көчүп өтүүнү ойлодум. Ал мамлекетти жакшы билемин, ал мамлекетте дагы күчтүү оюнчулар бар. Кийинчерээк оюм өзгөрдү, MLS-ге өтүүнү макул көрдүм. Көбүрөөк үй бүлөмө убакыт бөлүүнү кааладым, дейт Лионель Месси. Бүгүн силерге жеткирүүчү жаңылыктарым ушулар болчу. Видео жаккан болсо лайк жана подписка басып кетиңиздер.